Бүгүнкү күндө ушул бийликтеги Сооронбай Жээнбековго анан ушул депутаттарга кайрылгым келип атат. Мына мени ошол ааламдык чындыкты айтып чыккандыктан кара күчкө салып үстүмөн иш козгоду. Бүгүнкү күндө 18 октябрда экспедицияга жөнөткөн имиш. Менин айткан сөздөрүмдү. Биринчи жагынан чыгыптыр, ошол мусулмандарды оскорблять этти деп чыгыптыр. Азыр ошо комиссия түрүндө карап аткан имиш. Анан мен ушул Сооронбай Жээнбековго бийликтегилерге айтып койгум келет. Мен адам ата көрүнгөнүн айтканым чындык. Адамзат үчүн кыргызга илим берилгени чындык. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан диндер, ыйык аталган касиеттүү пайгамбарлар, ал ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу, ал бүгүн эч кандай пайдасы жок деп айтканым чындык. Кыргыз дүйнөгө башчы болот деп айтканым чындык. Мына кечээ мындай деп дүйнөгө билдирүү кетирдим. Ушу кыргызды жөн эле бир ооз сөз менен таанытып койдум. Мындай деп билдирүү кетирдим. Кыргыз жөнүндө. Кыргызды улут катары көрбөш керек. Кыргыз мигрант болбош керек. Кыргыз түрмөдө отурбаш керек. Кыргыз мисалга механик деп коет го, гаражда болот механик. Ал гидравликаны да түшүнөт, ал тормозной системаны да түшүнөт, ал двигательди да түшүнөт, ал коробка передачты да түшүнөт, мындайча айтканда. Ошо механик же болбосо тракторист машина айдашы мүмкүн, экскаватор айдашы мүмкүн. Кандай болсо да жакында. Ошол сыяктуу эле кыргыз эли ааламдын ролун аткара алат. Ааламдык илимге тез түшүнө алат. Анан ошо ааламдын периштенин же жанагы ошо пайгамбар сыяктуу бир ролду аткарып, адамзатты ошо улуулукка, арбайлык, периштелик сыпатка өткөрөт деп айттым. Бул кыргыздын улуулугун таанытуу болот. Ошондо кыргыз эгер ушу периштедей, арбайдай сыпат болсо, анда ушуну түшүнгөн өзбек биздин чек араны баса албайт. Ушуну түшүнгөн тажик биздин чек араны баса албайт. Ошо кыргыздын улуулугун түшүнсө. Себеби булардын назарынан кылбай эле дейт. Булар улуттуу эмес эле, улуу иштин ролун аткарган бир мындай пенде корпусун кийген эле жандар турбайбы дейт. Мына мен кечээ ушул орусчадагы, кыргызчадагы обращенияда түрк тилдүү элге жазганда дагы, түрк тилдүү элдин башчыларына дагы обращение жасаганда дагы, орус элине, орус тилдүү элге кайрылуу жасаганда дагы кыргыздын улуулугун бир эле сөз менен таанытып койдум. Бул чындык өзү. Муну да айтканым чындык. Анан эр жигит ар дайым айткан сөз үчүн дегеле адам баласы жаман жакшы иш үчүн эл астына жооп берип келген. Мени экспедицияга жөнөттү да, мен айткан сөзүмдү. Мына могу сөздөрүмдүн баарын жөнөтсүн. Мен айтканым чындык. Анан мисалга Кудаймын деп Абдулдаев чыгып атат, не деген чара көрөсүңөр деп Улукбек Орманов деген депутат опундап чыкты. Ал бир бул партиясынын мүчөсү экен. Ошол партия аркылуу депутат экен. Мына бир болдун берген убадаларын карап көрөлү. Айлык акы жана пенсияны дейт 2 эсе көтөрөбүз дейт. Мугалимдердин маянасы минимум 30 000 сом болот дейт.
экинчи жаңы кестерди курабыз. Электр энергиянын баасын төмөндөтөбүз дейт. Үчүнчү, жаңы завод фабрикаларды курабыз. 70.000 жумуш ордун түзөбүз. Министрлердин санын кыскартабыз, бюджеттин тартыштыгын азайтуу үчүн дейт. Салыктын түрүн азайтабыз. Кыргызстан элдеринин биримдигин чыңдайбыз дейт да. Чыңдабай эле булар ажыратты го. Мына ар бир айылга 10 бала бакча салабыз дептир. 47 бадасы бар экен булардын, 46 бадасы бар экен. Анан ушунун кайсынысы аткарылды? Сооронбай Жээнбеков 6 миллион кыргыздын астында ант берген. Убада кылган дебатта. Бабанов сенден баштап коррупцияны жоём, сени биринчи эле талкалайм деп. Экинчи коррупция менен күрөшөм деген. Үчүнчү Конституцияны кармап эл алдына элдин биримдиги үчүн, улуттун өнүгүшү үчүн ант берген. Ушул анттардын, убадалардын дагы башка партияларды айталы. Кайсынысы аткарылды? Келиңиздер, эксперттин астына барбай, Кыргызда айтат, сокур калыс барбы дейт. Жүрүчү баралы дейт. Сокур калыс болсо дагы меники туура деп айтып берет деп. Биз бала кезде көп укчу элек, кичине эле балдар деле ушундай сүйлөп атчу. Анысырында келиңиздер бир сокур калыска барайлы. Кимибизде чындык? Ким ааламдан буйрулуп келген? Ким алмастан буйрулуп келген? Айтып бересиң. Ким ак, ким кара? Ошо сокур калыс. Эл эксперт болсо. Кимдин убадалары аткарылды? Мына ошо бир бул партияда генерал, аксакал отурат. Ушу Абдулдаев Муктубек деген. Башкы прокурор болуп жүргөн. Минюста болду, бир кезде аппарат жетекчи болду президентте. Мына ушул жалган убада менен кантип отурат? Бүгүнкү күндө ойлонсоң, жогорку кеңеш көрүнө жагы эле жогорку кеңеш болбосо, көмүскө жагы Жээнбековду коргоочу кеңеш болуп калыптыр деп ойлойм. Буга далил. Мен чындыкты сүйлөп атам. Бул үчүн дагы мүмкүн болсо статьяга кошсоңуз да болот. Жалган, мындай жалган жол менен кошсоңуз болот. Мен чындыкты сүйлөй берем. Кыргыздын баары чиңкирик эмес. Мурунду тартса эле артка кайра ордуна барып калгандай. Мана ушул жогорку кеңеш, ошол Жээнбековду коргоочу кеңеш болуп калган далилин айтып берейин. Мына бүгүнкү күндө СДПКдан бир бала ошо партиядан атынан барыз жазыптыр. ГЭС боюнча, тест боюнча Асылбек Жээнбеков спикер болуп турганда 1,5 айда кабыл алчу законду 1 күндө кабыл алып койгон деп. Жооп берсин деп. Чын эле ойлонсоң, Сооронбай Жээнбеков айтканда, закон баарыбызга бирдей деген. Анда мына тест эмне зыян алып келди элге? Канча миллион доллар желип кетиптир ортодон. Ал мамлекетке зыян алып келди. Аны жеп алды, анын карызы дагы, процентин дагы мамлекеттин мойнуна, элдин мойнуна түшүп атат. Ошо тест закон кабыл алган үчүн ошо спикер канча адам азыр соттолуп атат.
ошо кызматтагы, ошол мезгилдеги адамдар. Анан азыр чыгып атышат. Бир жака шашып атканды Расылбек Жээнбеков деп жана Шык Маматов. Анан бир күндө кабыл алып койгондур деп актап чыкты. Актап атат. Эми коргоочу кеңеш эмне? Депутаттар сурангандыр дейт. Эми кандай ситуация болсо дагы күнөөлүү да. Асылбек күнөөлүү. Же кошо жоопко тартылсын, закон баарыбызга бирдей болсо. Мына азыр өлкөбүз чөгүп баратат күндөн күнгө. Элибиздин үмүтү үзүлдү. Ушундай мезгилде депутаттар кантип кыргызды сактоонун жолун издебейт? Кыргызды кантип духун көтөрүүнүн, жол таап берүүнүн, чыныгы жолунун табууну, мына мен сыяктуу эскиден чыгаруунун жолун издебей, эмки шайлоого курсак токтор келиш керек. Миллион доллар болуш керек. Ушулбу биздин коргоочу, бизге закон чыгаруучу кеңештин кебедеси. Мен Сооронбай Жээнбеков сезону бүттү деп ааламдан билдирүү берди. Мен канча жылдан бери китеп жазам, ааламдан байланыш алам. Мени күнөөлөбө, ааламды күнөөлө. Мына ошого өзү деле жакындап калды. Мен ушу Сооронбай Жээнбековго жолугайын деп Асылбек иниси аркылуу салам айттыргам. Ким аркылуу? Бул ачык Шарипа Садыбакасова барып айткан. Эжеке ааламдан Жээнбеков жөнүндө ушундай билдирүүлөр бар. Мүмкүн болсо ушул Асылбек менен кошуна жашайсыз, бир айттырып койсоңуз, бир жолугуп түшүндүрүп берейин. Колдойлуу, жол көрсөтөлүү деп. Айтылганы чын, айтылыптыр. Андан кийин внимание кылсын деп пресс-конференция берди. Кой, кыргызга доор келбесин, ал адамга доор келбесин, куткарып калалы. Тетир жолго түшүп албасын деп. Анан оппозиция катары мени көрүп атат бул адам. Мейли оппозиция катары көргүлө. Оппозициядан бийлик туруш керек. Аң сезими ошо бийликтин, ошо президентинге, спикеринге, бийликтин аң сезими бийик болуш керек ошо оппозицияда. Бул бир. Кылып аткан иши бийик болуш керек. Кана чөгүп аткан өлкөгө бир программаңар барбы? Айланайын урматтуу эмне дейбиз эми? Жогорку кеңеш дейбизби же Жээнбековди коргоочу кеңеш дейбизби? Мына ошо кеңеш мүчөлөрү программаңар барбы алдыга? Бул жалган одолор бүтүптүр, мына мен чыгарган жокмун, интернет жайнап жүрөт. Ар партия не деп одо берген. Анан закон астында жооп бериш керек деген сөзүңөр бар экен. Закон астында Кыргыз өлкөсү көрүнө жагы эле Кыргыз өлкөсү болбосо көмүскө жагы Жээнбековдун өлкөсү болуп калдыбы деп жойду калды. Эмнеге дегенде, мына Бабанов келгенде Эсамбудан 6 иш козголуптур эле. Финполициядан 6. Мейли. Келерде ырчуу болуп, АКБ Кыргызстанды мынтип тартып алган деп пресс-конференция бердирип бир келем дегенде. Чочуп коркуп келсе эле тузакка салабыз деп. Ушинтип ал эмне болуп калды мына? Токтоп калды 6 иш, такыр эле 0. Анан ошол закон деле чындыкка иштебей калыптыр. Бир адамдын кызыкчылыгына Бабанов пулу бар экен, кун төлөдү, тынч. Бул не деген өлкөбүз бул? Мына мага эксперттин жыйынтыгы чыгыптыр.
мусулмандарды оскорблять эткен деп. Азыр дагы комиссияны карап аткан имиш. Айланайын президент намаз окуса эле Артисбекович Жумабеков спикер айт намазга барса эле намаз окубаган, намаздан дагы бийик түшүнүгү бар адамдар, улуу адамдар куугунтук укташ керекпи, иш козголуш керекпи? Мусулманмын дегендер кыргызды канча оскорблять этип келди. Айтты, теңирчилер силер бакка сүйөңөрдү илип койгула дейт. Бул оскорбленияга жатпайбы? Мен көргөн жокмун дегиле бакка асып койгон адамды. Башка ишенимдегилерге жер бербейбиз деди. Лидерлер айтты. Турсунбай Бакир уулу теңирчилерди бир автобуска салып Сибирге айдаш керек деди. Музейге катырып коем дегенен бардым, эмне кылат болду экен? Коркпой бардым. Көптөн уруп коет деп деле ой болот эле. Катыр десем катыра албады. Ошо социальный сеттерде өлтүрүш керек буларды деп айтып аткан адамдар бар. Кыргыздын салты ширик деди. Бул оскорбленияга жатпайбы? Манасы миф деди. Бул оскорбленияга жатпайбы? Кыргыз бейшинен таманды деп коет. Адам аялды аалам катары көрөт. Эненин назарынан калган бала чаканын эч качан иши болбойт деп коет. Аял үйдүн оту деп коет. Мына ошол аялды биз бир туткан аялды, эне катары, кызды кыркчачулук дейт. Мына турмушка чыга эле кызды кыргыз төргө өткөрөт. Бул болчу эне деп. Кыз баланы урба томояк болуп каласың дейт. Мына ушундай кыздарыбызды 4төн аял алды. Буюм катары көр деди. Алаасы Аллах эмес, алаасы каалабаганда таштап кетти. Бул оскорбленияга жатпайбы? Ошол жер бербейм деп 4төн аял буларды буюм катары көр, калтыр деп, талак окуп кой деп, автобуска салып айдай беребиз деп. Алар Кудай болуп алган жергечи, Кудай өзүн атабаса да. Канча адамдын энергиясын алды ошолор. Эмоцияга салды. Тозок, балекет, төлөкөт деп бир кана көрдө тозок барбы? Ап келсин техникага тактап. Мен оскорблять эттим. Далилдеп берсин аны. Мен окумуштуу катары айтам. Мен аламдык окумуштуумун жерде эмес. Өлгөндөн кийин иш бар, бир азапты салды. Өзү арам жүргөн улуттун улуулугун өчүрдү. Кошок кошпо, маанасы айтпа, адамчылык болгондо өкүрбө. Бул оскорбленияга жатпайбы? Ошол кул сезимдегилер Кудай болуп алгандан кыргыздан бирөө чыгат да, бир куткаруучу. Чындыкты айткан, колдогон, коргогон. Ошондуктан келиңиздер, экспертияга баралы. Биздин экспертия эл болсун. Ким жалган, ким чын? Партия лидерлери келиңиздер. Келиңиз, президент, экөөбүз теледебатка чыгалы. Элди куткарабыз, чындыкты аныктап берели. Бул сиз отурган так. Бул жалганга иштебеш керек. Бул ага тууганга куда сөбөккө иштебеш керек. Бул коррупцияга иштебеш керек. Бул кыргызды коргоо үчүн иштеш керек алдыгы сиз отурганда. Бул ааламдашуу мезгил. Кыргызды асырап калуу үчүн, куткарып калуу үчүн, дүйнөгө башчы болуу үчүн иштеш керек.
Менин колумда маалымат толтура. Мына эгер мен айткан жалган болсо, анда айткыла. Партия лидерлери Абдулдаев сен калп айттың деп. Мен кыш болбойт десем күлкүгө таргап албаңыздар. Мына эшикти. Мен табиатты бейиш жазга айлантып койгом мына теглам менен. Бул чын. Кыргыз дүйнөгө башчы болот, бул чын. Мына кыргыз духу көтөрүлүп келатат. Мо жалган дүйнөлөр, жалган адамдар бүтөт, бул чын. Силер угрожать эткен түрмөчү, ал менин ордум эмес. Мен ааламдан бул дүйнөгө кызматка келгем. Ал жеп ичкендердин ууруну көтү кууш деп коет Кыргызда. Мына президент өзү сүйлөп калчу, мен атам айтчу, раматылык деп. Улуктун укуру узун балам деп айтчу деп. Улук деген аалам, укуру узун. Bir günü çarpıp koyat, bir günü salıp koyat. Çınıgı dünya yeler жерге түштү, арбайлар, периштелер, инопланеттен тегерегибизде, кадамыбызда, абада көрүп турат, окуп турат. Мына мен чындык үчүн соттолсом, мен тагдырымы Ааламга тапшырган адам. Мен чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот менмин. Чын эле мени энерге кийип алган. Мына мисалга энета жаман болсун дебейт эч качан. Ай жаман айтпай жакшы жок деп туруп, тилдеп туруп анан баласын кайтарат. Баласын ордуна отургузат. Анан энетаны бала соттойбу? Ошо сыяктуу мени кантип соттойсуң? Мен энатадан да бийикмин, мен улуумун. Көктөн буйрулуп келген, кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу адаммын. Ким өлкөсүн жаман болсун десин? Ким жалганча жашоо болсун десин? Менин да оюм ошол өлкөң болуп кетсе экен. Ким президентин эле жаман болушун кааласын. Ошон үчүн жардам берейин дегем. Жол көрсөтөйүн дегем. Бирок энергияң арага туура келбегендиктен ишиңер тоңолбоду. Мына бүгүн караңыз мына. Жогорку кеңештин эле урматтуу депутаттар деп сүйлөйт. А кайсы урматыңар бар силердин? Кимге? Илгери биз көп эле съездерди укканбыз Союз убагында. Товарищи деп сүйлөчү. Товарищи делегаты деп сүйлөчү. Же болбосо товарищ майор дейт, же болбосо товарищ солдата дейт. Жолдоштор деп койсоңор ошого. Ошол силердин туура сөзүңөр. Өткөндө ошо кыздарга штраф салып, сотто эле улуу урматтуу судья деп сүйлөп атат дейт. Жолдош судья, кайсыныз улуу адам? Кайсыныз урматтуу болуп кетти? Менин энем урматтуу, мен энемди урматтайм. Мен атамым мени багып чоңойткон. Менин улуу элим, улуу, ошондуктан улуу дейм. Келиңиздер эл алдына жооп берели, эксперт астына эмес. Экспертим эмне ал? ГОС. Азыр бүт ГОС служба көмүскө жагы ошо Жээнбеков гана иштейт. Кызык экен бул милициялардычы. Уста, тиги уголовный кодексти көтөрүп чыгат экен анан сизге баланча жыл берилип калышы мүмкүн. Ушинтип тарбиялайсыңарбы? Анан иш кошоп коюшубуз мүмкүн. Ушул силердин тарбияңар. Кара күч өзү бүткөн, азыр кара күч менен эч нерсе башкарылбайт. Жалган айткан жерде чакырчылык болот. Жалган болуп атасыңар. А ким жалган айтат десе, жан дүйнөсү жардадан жалган айтат. Жалган. Бирок бул доор бүтүп атат, жалган доор өзү бүтүп атат. Эски этап бүтүп атат. Ушул
Кийин түшүнөсүңөр жыл өтсүн, өзүңөр деле, ушу эл деле. Бул жерде мынтип берилет ааламда. Ушу улуулукка, арбайлык, периштелик, адамдык сыпатка адам өтпөсө, Кудай, ушу аалам күчтөрү ар тараптан адамзатты кырсыктырат. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн төрөтүнөн, бала чакасынан, малынан, пикир келишпестиктен, табияттын кырсыгынан, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен, дене мүчөсү жарым жанды болот, өңүн өтө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөз угуу сөз өтүмсүз болот, кээ биринин көзүнө көрүнүш көрүнөт, бирөөлөрдүн уйкусу бузулат, айтор өзгө күчтөрсүз өзүнүн алсыздыгын, аларга көз карандылыгын баяндап турат. Мени күнөөлөбө, мен асмандыкын жана жерге алып берип атам. Ага благодарен болуш керек эле. Казакстанда Насипат ата деген бар экен, ошо бата чыгарат экен, мындай элине, ошо арбактардын атына. Назарбаев ага пенсия чектеп коюптур, бул эл агартып атат депчи. Мага пенсия чектеп кароого алмак, могу илим менен адамзатты өстүрмөк турсун, үстүмө иш козгосуңар. Ушул мына көчөдө болуп аткан аварияга дагы силер күнөөлүсүңөр. Себеби адамзат өспөсө, ар бир адамдын башына күнөө келип атат. Бир үйдө бөлбөдөн 3төн өлүп кетип атат. Өткөндө мына тиги Баткендеги өлүмдү, шахтага кирип кеткен 3 баланын өлүмү, бир үй бүлөдө. Кечээ мына тойго келатып, бир үй бүлөдөн дагы 3-5 өлүптүр. Силер күнөөлүсүңөр. Мен айттым, депутаттын кереги жок деп бул азыркы жаңылык болду. Жөн эле даанышмандар деп, элден өсөгө өскөн, улуулук сыпатка жеткен адамдар керек деп. Алар бир 40 эле болот, болду. Анысы деле 40 киши отурган жок жогорку кеңеште. Анткени аалам мыйзамынын астында адамдын мыйзамы иштебейт, көрүп атасыңар, иштебей атат. Кошоматчы кылып баягы менен жаман сөз оозаңа болбойт, бирок айтып койгон көтөнгө тыгып алганда болбойт адамды. Жакшы болбойт ал. Кошоматчы бир күнү зыян алып келет. Антип башкарбайт, элди антип башкарбайт, өстүрүп ийиш керек. Элдин аң сезими ушунчалык өсүп кетсе, мамлекетте үй бүлөдө ошончо өнүгүү, тынчтык, өсүү болот. Ошондуктан келиңиздер. Мына семейный деңгээлде жолугам десеңиз, мен дайын. Жээнбеков. Жок, теледебат катары жолугайын десең, ага дайынмын мен. Өзүмдүкүн далилдеп берем. Өстүрүүнүн жолун билем. Мага кереги жок орунду. Алып кет. Мына мыйзамды алып кет. Элге бер. Түбөлүк президент болуп каласың, эгер ушуну алып кетсең. Алып кетпесең, уже чарпып койду, чечилип калды окшойт маселе чагылып. Эми көрөлү. Арстын-Ылайдын энергиясы менен экспрессиянын күчү кимдики күчтүү болор экен? Арстын-Ылайдын касиети менен Жээнбековдун кара күчүнүн кимиси күчтүү болор экен? Эми көрөбүз бул чындыктын өзүн. Мен дүйнөгө керекмин. Айылдан чыккан баланы мүмкүн эч ким баалабастыр. Бирок республикага каршы чемпион болуп калат. Аякта баалап кетет. Аякта өзүнүн күйөрмандары, сүйөрмандары болот. Көрөрмандары, көтөрмандары. Анысы кандай дагы, ошо мага келип жанын алгандар, мага келип өзүн тааныгандар баалап атат. Анан өтө алар касиеттүү. Алардын назары күчтүү. Анткени алар арбайлык, периштелик менен сторонник Абдулдаева. Ошолор эле талкалап коюп, ошолорду тыштырып койгон экекиден. Бийликтегилерди, жалгандарларды. Ошондой энергиясы иштейт аларды. Ошондуктан мына менин айтканымда жалган болсо айтыңыздар.
Менин жашоомду билбейм мен качан акыркы жолу жалган айтканымды. Менин ичимдеги жан эч качан кошоматчы кылдыртпайт мени. Көкүрөгүм тартпайт. Же уктуңар беле мен бирөөгө Атамбаевка же Бакиевке кошомат айтканымды. Уят болуп каласыңар. Эртең Абдулдаевка да күнөөлүдө эксилер чыгып калса уят болуп каласыңар. Мейли мусулман эмес пала кылса дагы, силер ушундай адамды дейт. Кийин эл айтат, дүйнө айтат. Эмнеге энергиясын жедиңер дейт. Ошонун духу түшкөндө бизде көрсө дүйнөдө кырсык болгон турбайбы? Анын аурасында ушундай арбайдын, периште Кудайдын энергиясы бар турбайбы? Ошого кантип иш козгоду? Киши өлтүрүп алса да козгобош керек эле ага дейт. Себеби ал көктөн көрүлгөн адам турбайбы дейт. Күлкү болосуңар. Баягыдан бешкетер күлкү болосуңар. Мына мен силердин жүзүңөрдү ушинтип ачып берем. Анан дагы 1 миллиону бар адам келиш керек. Анан курсагы ток адам келиш керек. Курсагыңар токмо болсун, жарылайын деп калды. Уят деме, уят да, уят. Ушул атка келдиңер. Элим не деп атат силер? Деген элим не деп атат? Карапайым элим не деп атат? Алдап, жашынып, ак үйдү тосуп алдыңар. Сыртынан митинг кылып баралды, силер 3 сом штраф салат келсиңер. Мирный митинг жакшы эмеспи? Элдин үйүнүн уккула. Жок, эшикте эл кыйкырып эле силерге иштетпей атат десе, же жасаган ишиңердин деле дайыны жок. Балоктоп атса, акырет дейт го. Анысы кандай силер бир не болду? Мен мына Россиянын Гостумасына бардым. Чакырышты. Кадимкидей киргизеткен, ал сен иши деле жок экен, кирет экенсиң Гостумага. Кимге келдиң, кайсы партияга келдиң? Болсо өзүн чыгарат экен, болбосо партиялашын чыгарат экен. Силер да ошондой тоз болбойт белеңер. Кана ошол условияны уюштурбайсыңарбы? Ал болбосо партиянын ар кайсы жерде өзүнүн штабы бар экен. Барсаң, дежурный бир депутат отурат. Визиткасын берет, сөзүңдү угат, арманыңды, кебиңди, сунушуңду угат. Кана силердин ана бир штабыңарды көргөн жокмун? Республика ата журттун штабы деп деле көргөн жокмун. Атамекен деген деле штаб көргөн жокмун. Көргөн жокмун. Мөбүрбагын деле ачыла калып, шарт жабылып эле анан жок болуп кетти. Жок деген штабыңа барат эле, депутатың турса айтат эле. Агай мындай деп. Ак үйгө баралы десек эле коргон. Ой, мындай эле коргон. Ичи сыртынан берели. Айналайын. Эгер жүзүңөр болсо, кичине бир абийириңер болсо, 1 жыл калды, 4 жыл иштедиңер. Жок дегенде келиңиздер, 60% кыскарып коюңуздарчы. 40-ыңар калгыла. 10 депутат болсоң бир 6 мың кет. Кичине элди да аягыла, казынаны деле аягыла. Мейлиң добурусаңар, бирок жалган дүйнө бүтөт. Жана мен айткандай, оору макалдай оорунун көтү кууш дегенди, оору тойгончо жейт, өлгөнчө каганат дейт. Акырчы, актанчы дагы, карганчы да мезгилиңер келет. Бул өтө жакындап калды. Бул аалам мен көрүп атам го. Болбосо анча сөз сүйлөбөйт эле. Мен сактап калайын деп атам, кимиң болсо да ошо кыргыздын баласы деп. Кече Тазабай Икрамов, Улукбек Ормоновдон кем калбай. Кудаймын дегендерди жоопко тартпайсыңар, чара көрбөйсүңөр дейт. Тазабай Икрамов, жакында сага жаңы кыргыздар жаңылмач айттыртат. Сен жаңылмач эмес, жөнөкөй сөздөн жаңыласың. Ошол кезде жаңылмачты айта албай бир далайга чайналасың. Ошол сен Кудаймын деп чыккан аялдар сенин шайлоочуларың, сенин энелериң. Силерге эл качан керек? Шайлообагында керек. Ошон үчүн уялгыла, жалган дүйнө бүттү, кыргыз мынтип кетпей. Кыргыздын баары чимкирик эмес. Кыргыздын баары пул сезимдегилер эмес. Пул үчүн намысын саткан, пул үчүн абийирин саткан эмес. Кыргыз Кудай сезимдегилер. Улуулукту, чындыкты, акты бир тутат. Ошондуктан ар ким өз орду билели. Мына менин предложением, келиңиздер эл алдына чыгалы.
эл эксперт болsun. Ким жалган, кимдин келечеги ою бар, кимде ак, ким көктөн буйрулган. Дагы эле пул менен элди алдай албайсыңар, ал бүтпөйт, ал орундабайт. Келиңиздер мына мен теледебатка чыгалы. Элге чыгалы, эл эксперт болsun. Мо жалган дүйнөбүз бүтүп атат. Мына менин предложениям ушундай. Жок, мындан качасыңарбы? Өзүңүздөр билиңиздер. Эски жашооңуздар менен жашай бериңиздер, бирок акыры бир мезгил келет. Жоолукчу, сүйлөшчү, сырдашчу. Кыргызда айтат: бирөөгө көр кассаң, тайзыраак кас. Өзүң түшүп калба дейт. Анысы кандай? Мага болуп аткан кылыыңар өзүңөрдүн башыңарга айланып кетет. Себеби мен ааламдан буйрулган адам. Менде Бабановтай пул жок, кун төлөп кутулгудай. Ошо депутаттарга айтып койгум келип атат. Жалпы эл алдында силер убада келип берип, элдин мындай убактысын алдыңар, бурмаладыңар, материалдык жактан ушеркке келтирдиңер. Канча айлык алдыңар? Мисалга, материалдык жагынан бул мамлекеттин акчасы, элдин акчасы. Анан ошо улуу жолго сала албай, тетирсинче эмоцияга түшүрүп, элдин мындай энергиясын жедиңер. Убактысын алдыңар. Карыттыңар, мындайча айтканда. Ооруттуңар. Мисалга, эрде аялда эле айтат го, экөөбүзгө окшобой калды. Ажырашып алганыбыз эле оң окшойт. Дейт го. Болбосо күндүрүшө берсек, сенин да нервиң кетет экен, менин да нервим кетет экен дейт. Анан болбосо чын эле 3-5 жыл жүрүп, ошо эр менен акырында талак берип таштап койсо, 3-5 жылдык энергиясы кайда калат? Эмдигиче башка жашоо кылып алмак, эмдигиче бутка туруп алмак, ошол аял, таштап кеткен аял. Ошол сымал мен эмес, силер соттолушуңар керек. Силер жооп беришиңер керек. Бул мезгили келет. Мен улуулукка гана үндөп атам. Мен башка түшүнүк өткөрүп атам, психологиясын өзгөртүп атам. Мен эмоциядан энергияга өткөрүп атам. Ошол сымат президент деле ойлонуш керек. Баягы иш жүрбөсө, мисалга бизнестин деле түрүн өзгөртөт да. Жок, бул болбой калды окшойт деп. Анысы кандай? Келиңиздер биз ар кимибиз өз оорутубузду билели. Келиңиздер ар кимибиз колубуздан келген ишти кылалы. Ошондуктан экспедициядан ошол мусулмандарды оскорблять этиптир деп чыккан Абдулдаев соттолбойт. Элди ошо куткара албаган, элдин ишеничин актай албаган ошо бийликтегилер соттолуш керек. Элди артка тарткан жана эволюцияга сүйрөгөн, бир түрүлөй жашоодо тозокко салган молдо кожолордун лидерлери соттолуш керек. Моралдык жактан да ошол, материалдык жактан дагы жооп бериш керек. Ошондуктан бул чындык чыгат. Мен эмесмин чындыкты сүйлөп аткан. Кыргыздын баары ичинен азыр кайнап атат. Анткени ошол жан кийди. Манасчы деле адам катары, төкмө деле адам катары үйгө келсе, а бирок комусун алса төгүп кирет. Отурса манас айтып кирет. Анысы кандай да, мен ошол Кудай деген кадимкидей эле жан кийип болгон, бул чындык. Ошон үчүн мени сотто деди. Эл башчысынын энергиясын алып кой деди. Мен алып койдум. Бийликтегилердин акылын уурдап кой деди. Мен уурдап койдум. Кээде айтат, баланчага $100 берип койчу дейт. Берип коем ба? Таң калып калат. Ушундай башыман болгон, өткөн.
Ошол сыяктуу мен өз кызматымды аткарып атам. Мен да азыр ошо жалган дүйнөнүн жолун жаап койдум. Кээ бир адамдын ошо фамилия атын да айтып соттоп коем. Ошо мага баш бербеген. Ошол КТР элтердин жетекчилерин соттоп койгон. Ушул ойлорду айтып чыгалы. Мүмкүн өзүңөрдүн методикаңар менен чыгаргыла. Мен көрүнбөй эле турайын, мен көрсөтүп берейин. Ошо саясатчыларды соттоп койгон. Себеби менден аалымдар ошентип айтат. Бая бата берип коюңузчу дегенде эле баланчаны соттоп кой дейт. Ана мен соттоп коюп ошол ишимди мен аткарып келетем. Ошондуктан менин телом это исполнитель душа. Мына урматтуу улуу журтум, бул дагы кыргыз элине тиешелүү сасып, чирип, ооруп өлгүчө андан көрөп чындык үчүн туруп, чындык үчүн сүйлөп, аалам мен чындыктан корком. Ушу чындыкты сүйлөбөй коюп, чыныгы күчтөр жазалабасын деп. Могу чыныгы ишимди жазабай коюп, чыныгы күчтөр жазалабасын деп. Ошондуктан чындыктан келиңиздер, коркуңуздар. Жалгандан коркпой эле коелу, жалган. Жалган бийлик, жалган чаптама, мыйзамдар ал бүткөн нерсе. Аман бол.